Төртінші микрофон, төртінші. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, Төрөбаев. Урматтуу төраға, урматтуу президенттин өкүлү, урматтуу өкмөттүн өкүлү. Мен бир маселени көтөрүм келет. Бүгүн маселелер абдан көп экен. Бүгүн жетише албайбыз окшойт мен көтөргөн маселени. Урматтуу төраға, сиз вице-премьер-министр Разаковду, анан тышкы иштер министрлигинин министрин, МВД министрин, жана чек ара кызматтын төрагасын, миграция кызматтын төрагасын чакырып, бүгүнкү күндө коомчулукта, интернеттерде ар кандай маалыматтар жүрүп атпайбы? Башка чет мамлекеттен келген жарандыгы алуу боюнча айтылып атат. Анан биздин кыргыздарыбызга үйлөнгөн жөнүндө ар кандай маалыматтарды айтып атышат. Анан кийин ар кандай туура эмес маалыматтар чыгып кетип атканын биз да байкап атабыз. Өзү дагы мындай айткандай кайсы маалыматка таянсак деген билбей калдык да. Сиз түшүнүп атасыз эмне жөнүндө мен айттым. Ошого сиз тапшырма берсеңиз, биз мына жаңы жылга чыгып, анан кийин элдер менен учурашып келебиз. Ошондон кийин биз февраль айында башында ошо маалыматты кандай негизги акыбал чынында Кыргызстанда кандай болуп атат? Чет мамлекеттен келген мигранттар кимдер канча келди? Чынында кандай статистика болуп атат? Ошонун бардыгын иликтеп, бул жерде парламентте биз угуп, коомчулукка туура статистиканы, туура маалыматты, туура элге жеткизелик. Ар кандай адамдар сүйлөп атат каалаганча. Бирок ошонун элдин ушул негизинде өзүнүн ой жаралып, анан кийин туура эмес маалыматтар кетип атканын биз байкап атабыз. Рахмат.